Саламчик, кандайсыздар? Барыңыздарга ысык саламымды жолдойм жана сиздер менен чогуу дагы бир жагымдуу 10 мүнөттүк подкастты баштадым. Атым болсо Аку. Анан дароо эле ошол сааттын башында сурагым келип атат да. Бирөөнө телефон чалып, "Доске, жардам берип койчу" деп качан акыркы жолу айттыңыз эле? Же болбосо "Курбум менин, кымбатым менин, мага жардам берип койчу" деп айттыңыз беле? Мүмкүн балаңызга, айтор кимдир бирөөнөн акыркы жолу качан жардам сурадыңыз эле? Ылды жакка жазып коюңуз. Чындыгында баягы мындай көтөрүшүп коюу, физикалык жардам көрсөтүү, же болбосо кандайдыр бир баягы кол алышып коюу сыяктуу учурлар болот. Бирок бул баягы укмуштуу бир адамдын жан дүйнөсүн оорута турган учур эмес, Кээде болсо бизге психологиялык колдоо керек болуп калат, Сен мындай жан дүйнөң сынып бара жаткандай, сен жан дүйнөң ыйлап тургандай болот да. Анан ошондо жакын адамыңа мынтип башыңды жөлөп, жүрөгүңдү жылыткың келген учур болот, достор. Же болбосо материалдык жардам. Бир учурда наны жок калып, көз каранды болуп калган адамдар болот. Кийгенге кийими жок, материалдык жардамга муктаж, жумушка муктаж адамдар болот. Айтор, карап отурсак жардамдын түрлөрү көп. Жашооңузда акыркы жолу качан муктаж болдуңуз эле? Ылды жакка жазып коюңуз. Ушундай муктаж учурларда биз кимди эстейбиз? Албетте жакын адамдарыбызды эстейбиз. Биз үчүн родной деп коет эмеспиз, бир тууган болгон жакын адамдарды эстейбиз. Анан алардан жардам келсе, кубанып мына деп калабыз. Эгерде алар унчукпай койсо, көңүл калуу болот, Баса ушул көңүл калуу жөнүндө дагы мен подкасттарды жасагам. Көңүл калууда кандай кылыш керек, өзүңдөн көңүл калганда эмне кылыш керек деп. Эгерде кызык болсо, ушул подкасттарды биздин YouTube каналдан карап угуп койсоңуз болот. Жана достор, бүгүн биз жардам берүү адаты жөнүндө сөз кылгым келип атат. Эгерде кандайдыр бир сизге колдоо керек болуп турса, жардам керек болуп турса, анда +1 301 760 60 70 сандарына жазыңыз. Жана албетте бардык угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтына дагы чакырууга, катталууга чакырам. Башка адамдарга жардам берүү каалоосу бизде негизи жаратылыштан эле салыныптыр да. Бул нерсе бизге жашап кетиш үчүн салынган. Бири-бирибизге жардам бербесек, баарыбыз эбак эле өлүп калмакпыз. Элестетиңиз, ошондуктан бүгүнкү биздин адатыбыз башка адамдарга жардам берүү адатыбызды өөрчүтүү. Эмне үчүн башкаларга жардам бериш керек? Жок, өзүмө жетпей атат дебеш керек. 40 изилдөөлөрдүн жыйынтыгы өз ыктыяры менен жардам берүү өмүрдү узартаарын далилдеп чыгышкан. Анда өмүрүңдү узартыш үчүн канча жардам бериш керек? Кайсы бир изилдөөлөр бир жылда 100 саат жардам берүү мезгилсиз өлүмдүүлүктү 28% чейин кыскартарын айтышат. Биле турган нерсе бар, бул жардам систематикалуу болушу керек. Элестетиңиз достор, жардам өмүрдү узартат. Мисалы бир жылда 100 саат. Ошондо элестетиңиз, 100 саатыңыз бул 4 суткадан бир аз ашыгыраак, 365 күндүн 360 эле күнү. Жакшы экен анда. Башка адамдарга жардам берүү контактты көбөйтөт, жан дүйнөңө жакын адамдарды тапканга жардам берет. Бул ден соолук үчүн чоң артыкчылык. Өнөкөт оору менен ооруп жаткан кезде, ошондой эле диагнозу бар адамдарга жардам берем деп чечип, дискомфортту азайтып койсо болот. Бири-бирине жардам берген ооруканадагы адамдар дискомфортту жана жагдайды үстүнөн көзөмөлгө алып, башкарып, өзүнө ишенимдүү болуп, оору менен күрөшүш үчүн жакшы энергияга ээ болушканын кайсы бир изилдөөлөр далилдеп чыгышкан. Башкаларды моралдык жактан колдоп жатып, анан өздөрүн дагы жакшы сезе башташкан адамдар бар. Таң калыштуусу, туруктуу жардам бергендерге оорусунан толук айыгууга дагы болгон. Кызык, жардам аркылуу оорудан айыгуу. Башкаларга жардам берген учурда эмне болот? Башка адамдарга жардам берүү менен өзүбүздүн маанайыбызды көтөрөбүз. Анткени жакшы жест, кыймылдар маанилүү нейромедиатор допаминдин секрециясына таасир берет. Караңызчы, окумуштуулар болсо жакшы таасирди байкаш үчүн 6 жума бою бир аптада 5 жолудан жакшы иштердин актысын жетиштүү дешет. 6 жума бою бир аптада 5 жолу. Таң калыштуусу, изилдөөнүн авторлорунун айтышына караганда, бир гана жолку жардам чоң мааниге эмес дешет. Андан тышкары жардамдан кийин жакшы аспектилер дагы тез эле өтүп кетерин далилдешкен. Ошондуктан канчалык көп жардам берсек, ошончолук көп пайда алабыз. Public Health'ге басылып чыгарылган изилдөөлөрдүн жыйынтыгында башка адамдарга туруктуу жардам берип келген адамдар депрессия жана профессионалдык күйүүгө өтө аз кабылышканын дагы далилдешкен. Кызык.
башка адамдарга жардам бербей эле өзүбүз менен өзүбүз эле болуп жүрө берсекчи, анда эмне болот? Бир гана өзүңдүн каалоолоруңа көңүл буруп, башкаларга көңүл кош караганга жалгыздыкка алып келиши ыктымал. Ал эмес, курчаган дүйнөнү душман катары көргөнгө чейин жеткизип коет. Эгоизм адамды өзүнүн чыныгы миссиясын унуттурат. Мына ошентип жашоосун жакшыртыш үчүн көп варианттардын ичинен эң туура эмесин тандап алат дагы, акырында көңүл калат, кыйынчылыктарга кептелет. Эгоизмдин таасири алдында адам баардык жерден тоскоолдуктарды таба берип, алардын алдында чоң коркунучту сезип калат. Эмне кылыш керек? Ойлонуп көрөлүчү анда. Колуңузда эмне болсо, ошондон колуңуздан эмне келсе, ошону жасай бериңиз. Башка адамдардын көйгөйүн соттобостон угуу сиз жасай алган жакшы иштердин бири. Сизден күтүлбөгөн таң калтыра турган жакшы иштерди жасаңыз. Бирөөнүн укугу үчүн күрөшүңүз. Эгер бирөөнө устат болуп же бирөөнүн укугун коргоп жардам берүү милдетин алган болсоңуз, жарым жолдон таштап салбаңыз. Баштаган ишиңизди аягына чыгарыңыз. Убадаңыз куру сөз болуп калбаш үчүн кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгонуна дагы ынаныңыз. Башка адамдарга жардам берүү сиздин жашооңузду гүлдөтөт жана бакыт алып келет. Ошондуктан кандай гана себептерден улам болбосун, жардам берем деп чечим чыгарган болсоңуз, кайрадан жооптуу жардам сизге сөзсүз кайтып келерин эстен чыгарбаңыз. Жардам деп биз көп нерсени айтпадыкпы, достор? Жардам. Чындыгында жардам деген эмне? Кызыгы, бизге баягы жакын адамдарыбызга жардам берүү оңой, Мисалы, ата-энебизге, бир туугандарыбызга, эгизибизге, эң жакын досуңа жардам берүү оңой. Бирок биздин жакыныбызга дегенде, тагыраак айтканда, биздин ошол колдообузга муктаж болгон адам биздин жакыныбыз болуп эсептелинет экен. Элестетиңиз, сенин жакының ким дегенде, бир жолу Ыйса Машаяк ал сенин жардамыңа муктаж болгон адам деген. Ошондуктан биз кимге муктажбыз? Эмнеге муктажбыз? Мына ушул жөнүндө ойлонуп көрөлү. Биздин жакыныбыз ким? Бул биздин жардамыбызга, колдообузга муктаж болгон адам. Анан жардамды бергенде дагы баягы оң колуң бергенди сол колуң билбесин дейт. Тагыраак айтканда, эми эртең кайтып келет, эми эртең бул берет да. Эртең эле сурайбыз, койку ишибиз түшүп калат, буга кой бериш керек дей турган болсок, анда албетте бул чоң жаңылыштык. Жардамды кайра кайтарып бере албаган адамга берсең, ошондо анын сообу тиет. Достор, ошондуктан баарыңыздарды жардам берүүгө чакырам. Негизи ылдый жакка жазып койсоңуз сонун болмок, комментарий кылып, эгерде сыр болбосо. Жардам бересизби? Кимге жардам бересиз? Кандайча жардам бересиз? Жазып койсоңуз мен кубанычта болом. Жана ошону менен катар эле, эгерде жок, аку мен аны эч кимге айткым келбейт десеңиз, аку мен ушундай жардам берип келем деп, биздин личкабызга же болбосо жеке WhatsAppка жазып коюңуз. +1 301 760 60 70 сандары. Саатыбыздын башында айткандай эле, жардам дегенде эле бул сөзсүз түрдө адамга акчалай же материалдык жактан жардам берүү эмес, анын түрү бар. Психологиялык жардам бар, колдоо көрсөтүү. Материалдык жардам бар, жана физикалык жактан колдоо көрсөтүү. Дагыраак айтканда, баягы кол кабыш кылуу жардамы бар. Караңызчы, кайсы жардамды көбүрөөк көрсөтүп келесиз? Мүмкүн сиз кимдир бирөөнүн баягы жан сооротуучусу болуп, муңун угуп, жакшы кеңештериңизди айтып бөлүшүп келерсиз. Мүмкүн кимдир бирөөнүн жашоосунда кубаныч тартуулаган баарлашуучу жандырсыз. Мүмкүн алган акчаңыздын кайсы бир бөлүгүн курмандык кылып бирөөнө берип турарсыз. Ким билет? Мына эгерде сыр болбосо, жазып койсоңуз болот. Биз болсо 10 мүнөттүк подкастты жыйынтыктайбыз жана угармандарыбыздын баардыгын Алкитап Чекит медиа сайтына катталууга чакырам. Катталып, ал жакта сонун видеолорду, сабактарды, курстарды өзүңүз үчүн көрүп алсаңыз болот. Жана алды жакка комментарий кылып жазыңыз. Канча жардам бересиз? Негизи жардам берүү адаты барбы сизде? Анан айта кетейинчи, ден соолукка жакшы таасир калтырыш үчүн бул бир эле жолу берилген жардам эмес, туруктуу жардам болушу керек, туруктуулук керек. Негизи эле баардык нерседе туруктуулук керек эмеспи? Баарыңыздарды колу ачык болууга, бирешендикке чакырам, анткени наныңды сууга агызып жибер, бир күнү тосуп аласың дейт. Ошондуктан бар болуңуздар, аман болуңуздар, жакшы нерсени себе берели. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.